Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору, бүгүнкү күндө ковид илдетине күрөшүү максатында Кытай эл республикасынан Sinopharm вакцинасы келип Ошко түштү. Бүгүнкү күндө 47 прививочный пункттар даярдалып, 12 стационарный жана 35 мобильный группа түзүлгөн. 12 биздин филиал үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун филиалдарында жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары 35 биздин мобилдик группаларыбыз ар бир точкалардан ачып, элдерди эмдөө жүргүзүп жатат массалык түрдө. Мен ушул учурдан пайдаланып, биздин Ош шаарынын тургундарына кайрылып кетмекчимин. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, сөзсүз түрдө бардыгыңыздар үй бүлөңүздөр менен келип, 18 жаштан жогорку балдар жана жашы улгайган аксакал эжелер, анан ошол иштеп элге кызмат көрсөтүп жаткан биздин жарандар. Келиңиздер, ошол бардыгыбыз чогуу ынтымакта ошол вакцинаны алып, ковид илдетин жеңип, биздин өзүбүздүн күнүмкү жашообузга өтөбүз. Эми бул ковид илдетине каршы күрөшүүдөгү жападан жалгыз жол бул бир гана вакцинация. Дүйнө жүзүндө бул вакцина жолу менен гана өздөрүнүн элдерин сактап калуу, алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. Бардыгыңыздар күбө болуп жатасыздар. Ошондой эле мынау жакын кошуна миллиарддаган эли бар Кытай эл республикасы деле өзүнүн ошол вакцинасы менен элинде болуп жаткан вирус илдетине күрөшүүсүндөгү чоң жакшы көрсөткүчтөргө жете алды. Биз дагы азыркы күндө ошол массалык түрдө ушул ишти жүргүзүп алсак, тез аранын ичинде биздин элдин арасындагы ошол оору азайып, илдети, биз ошол илдетти жеңе алат элек. Рахмат.